аябай элдин маанайы жакшы. Урматтабаган, сыйлабаган, кыргыз тилин жереген адамдар бар. Бүгүн жалпы эле кыргыз элибиздин тил мамлекеттик күнү менен чын жүрөктөн куттуктайм. Кыргыз тил макамы 1989 жылы 23 сентябрда берилген. Бүгүн туура 36 жыл толуп отурат. Ал эми 36 жыл ичинде бардык мамлекеттик ишканаларда, маданий мекемелерде, мектеп, университетте кыргыз тил майрамы белгиленип келет. Бүгүн дагы Свердлов райондук мамлекеттик администрациясы улуттук тарых музейинде кыргыз тил майрамын белгилеп жатат. Бүгін өзгөчөгүн мен дайым айтам, Кыргызстандын көз карандысы мамлекет болушу, Кыргыздын мамлекет тил болушу бул жараткандын кыргыздарга берген бир белеги деп да. Анан бүгүн республика боюнча булуң бурчунда аябай көп иштер өтүп жатат. Ошонун бири демек Бишкек шаарында Свердлов райондук администрация өткөрүп жатышат. Аябай элдин маанайы жакшы. Эми тилди өнүктүрүү үчүн телибизди сүйүш керек да жаштарчы. Ансыз болбойт. Ал эч кандай бир күч менен башка менен тилибизди ишке ашыра албайбыз. Качан гана баягы эне тилибизди урматтасак, сыйласак, ошондо кыргыз тили чыныгы мамлекет тил болот. Тілсіз елден тұқымы ұлт болғын, тілін сақтап қалған ел ұлт болғын, ата салтын мұрасын ұнытқандар, тіреулей өмір бойы тұтық болғын. Қылышын қайрап отын шашып, қызығып кимдер келген жоқ, қырғында жаным берсе да, қырғыз тілін ешқашан ешкімге берген жоқ. Жалпы эле кыргызстандыктарды, кыргыз элин бүгүнкү мамлекеттик тил күнү менен чын жүрөгүбүздөн куттуктайбыз. Свердлов районунда жалпы жонунан кыргыз тилин өнүктүрүүгө салым кошкон көптөгөн ишканалар бар. Документтерди мисалы үчүн администрация тарабынан документтерди тек гана кыргыз тилинде алып баруудабыз. Аны менен катар бүгүнкү күндө бизде АТР менен кошулган, аймактык территориалдык реформа менен кошулган китепканаларыбыздагы шаардык сынактарда байгелүү орундарга ээ болуп жатат. Демек бул дагы биздин сыймыгыбыздын бири. Анткени ушул кыргыз тилин өнүктүрүүдө биздин китепканаларыбыз дагы өзүнүн салымын кошууда. Демек бул эл арасында, калк арасында кыргыз адабиятына, кыргыз тарыхына болгон кызыгууну жаратат деп ишенем. Жунушов Рахат Тойчубековна мамлекеттик тилге кошкон салымы үчүн Расыл аты менен сыйланат. Мамлекеттик тилге кошкон салымы үчүн номер 51 мектептин кыргыз тили жана адабияты мугалими Эркинбаева Жанар Асанкуловна сыйланат. Бүгүн 23 сентябрь тил майрамынын күнү болуп жатат. Кыргыз тилди өнүктүрүп, өстүрүп, мугалимдер иш-чараларды өткөрүп жатат. Азыр биз тарых музейине мэриянын тиги уюштуруу иш-чарасына келип, мынандай эмгегибиз үчүн бааланган сыйлыктарды алдык. Буга мэрияга рахмат. Биз мындан ары дагы кыргыз тилин өнүктүрүп, өстүрүүгө дайым даярбыз. Кыргыз тили мынакей бүгүн 36 жыл болуп атпайбы кыргыз тили жөнүндө мыйзам кабыл алынганда. Мындан бери бир топ убакыт өттү. Кыргыз тилин өнүктүрүп, өстүрүүгө бир топ иштер аткарылды. Бирок ошондой болсо дагы бүгүнкү күнү кыргыз тилин урматтабаган, сыйлабаган, кыргыз тилин жереген адамдар бар. Ошонун кесепетинен кыргыз тили өнүгүп, өсүп кетерине кичине анча мынта тоскоолдуктар болуп атат. Бирок ошого карабай ар бир кыргыз тилинин өнүгүшүнө, өсүшүнө, түбөлүккө сакталып калышына кам көрүшүбүз керек.
Бүгүнкү иш-чара Свердлов районуна караштуу ошол башкармалык тарабынан уюштурулуп, ошол биздин мамлекетибизге тилге кошкон салым үчүн раскаттар жана грамоталар тапшырылды. Кудай буюрса ошол биздин тилибиз, мамлекеттүүлүгүбүз, биздин руханий баалуулугубуз эң биринчиден ошол улут болуп жаралышыбызга, улут болуп калыптанып калышыбызга, кийинки келечек муунга ушул өзүбүздүн тилибиздин бир уюткусун, оңгусун, төлүгүн түптүү сактап бериш үчүн ушул мындай иш-чаралар арбын болсо, биздин анан ошол албетте кылган эмгектерибиз мамлекет тараптан, өкмөт тараптан бааланып турса, бул алгылыктуу иштер. Кудай буюрса келечекке биздин дагы өсүшүбүзгө, өнүгүшүбүзгө абдан чоң зор салым болот. Ошондуктан мен бүгүн жалпы эле кыргыз элибиздин тил мамлекеттик күнү менен чын жүрөктөн куттуктайм. Бул майрамды биз өзгөчө башка бир майрамдарга караганда дагы муну биз сыймыктануу менен, бир жүрөгүбүздүн өзгөчө жалындаган бир сезимдер менен куттуктасак, өзүбүздү сезсек, анда биздин Кудай буюрса келечегибиз өсүп, тилибиз мыкты деңгээлде сакталып калат деген ишеничтебиз. Андыктан баарыңыздардын бүгүнкү майрамыңызды чын жүрөктөн куттуктайбыз. Жети түрлүү билим бил, жети элдин тилин бил демекчи. Анын арасында кыргыз тилин, өзүбүздүн тили ар дайым унутпайлык, унуткарбайлык. Ал эми бүгүн өзүңүздөр көргөндөй кыргыз тил майрамы тарых музейинде белгиленди. Бул жерде дагы Свердлов райондук мамлекеттик администрациясынан кыргыз тилге салым кошкон бир катар инсандар сыйлыктарды алды. Бүгүнкү тил майрамыңыздар куттуу болсун.